Bir kişi эгерде bir эле нафил ороза кармаса, кийин ага жер толтуруп алтын берилсе, макулбу? Кыямат күнү ошол жер толтурган алтыны bir күндүк орозого барабар болбойт экен да. Бул нафил орозого. А эгерде фарыз орозого келе турган болсокчу, ким bir күн Алланын ыраазычылыгы үчүн ороза кармаса, ман сама яуман ибтига ваджхилла ба'адахуллаху мин жаханнам, Алла Таала аны дозоктон ушунча узак кылып коет экен, ка бу'ди гурабин тара ва хува фархун хатта мата хараман. Карга көп жашайт экен да. Канча жыл жашайт экен. Анан бул башка чымчыктарга караганда дагы күчтүүрөөк болот экен, учат экен. Бул ушул өзүнүн чөжөсүнөн тартып учса, уча берип, өлгөнгө чейин кайерге чейин учат. Bir күндө, 2 күндө, кээ бирлер айтат эле 700 жыл жашайт дейт. Кээ бирлер андан да көп жыл жашайт. Bir күн Алланын ыраазычылыгы үчүн ороза кармаган кишиден Алла Таала дозокто ошончолук узак кылып коет экен. Дозокто ошончолук узак кылып коет экен, туугандар. Хузайфа разияллаху анхудан айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман кала ла илаха иллаллах", ким ла илаха иллаллах десе, хутима лаху биха дахалал жанна. Бейишке кирет деген мөр басылат экен. Ман сама яуман ибта ваджхилла, ким bir күн Алланын ыраазычылыгы үчүн ороза кармаса, хутима лаху бихи дахалал жанна, бейишке кирет деген мөр басылат экен. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. Ким садака берсе, bir садака Алланын ыраазычылыгы үчүн ага дагы бейишке кирди деген печать басылат экен. Бул риваятты имам Ахмад келтирген. Мынакей урматтуу туугандар, ушундай касиеттүү Аллаху акбар Рамазан айында Алла субханаху ва таала мынакей берип атат. Кичине ысык болса, кичине баш ооруп кеде, башында 1-2 күн ушундай болуп калат да, коркуп кетпеш керек. Шайтан алдайт да, эмне кыласың өзүңдү кыйнап деп. Айтып коюш керек. Бу дүйнөдө кичине кыйнап коюн, ахиретте мени Алла кыйнабайт.